Assalamu алейкум туугандар, кандайсыздар? Талас областы Манас району тургундары. Буюрса мына сонун жаңылык туугандар, элдик монча ачылыптыр Манас району Покровкада туугандар. Буюрса мынакей бүгүн ачылышы болуп, коноктор келип үйүнө сон болуп аткан экен туугандар. Бул эми мекен жайы бул Раздольный көчөсү Покровкадагы. Эми бул жака келиштин жолунда көрсөтүп бердим. Бул жанагы Ажыбек датка менен түп эле түшүп келсек, жана эски зубный бар, эски зубныйдан өтүп эле анан до конца келип туруп, анан сол жака күн батышты көздөй кайрылып туруп, анан Раздольный көчөгө түшөбүз туугандар. Ошо Раздольный көчөсүнө түшүп туруп, анан ылдыйраак түшкөндөн кийин ушул мончо көрүнөт туугандар. Бул мончо өтө сонун экен туугандар, ичине кирип бир сыйра кыдырып көрдүм. Бул негизи общий эмес, семейный экен туугандар. Кабина кылган экен жалаң. Негизи ушул керек болчу бизге Манас районунун Покровкагачы. Кабина өтө тартыш болчу. Кайка барсакта андай нерсе жок болчу да. Буюрса бул жакта кабина экен туугандар. Эми кичине кирип дагы шарттарын көрсөтүп беребиз. Буну жаңы көргөндөр негизи там экен деп ойлогон экен. Тамдай кылып салган экен, сону кылып. Анан азыркы учурда бул мончо экен көрдү. Ошо мончонун азыр ичине кирип көрсөтөбүз туугандар. Буюрса сонун. Мына туугандар, буюрса ичине киргенде кире бериши эле бир сонун экен жазалууларчы. Үйдөгүдөй экен, анча-мынча үйлөрдөн да сон салынган экен туугандар. Буюрса киргенде мына шлёпкалар турат бул жерде. Анан да полкаларда коюш мүмкүн анча-мынча. Анан бул ортого кирсек, мына кенен, нары бери басып жүргөнгө кенен экен да. Мына бул жерде кабина, жалаң 6 кабина экен, семейный. Сонун. Анан бул тарабын өткөн болсок, бул зал ожидания. Бул жерде эми келгендер болсо күтүп отурат. Кышында болсо жылуу туугандар. Бул жерде теплый пол бул жактачы. Сонун экен да, мына жазалгалар да аябай сонун буюрса. Анан бул жагын бетин тааныштырып алайын, анан бул жака киребиз туугандар. Кичине баскандан бул эшик болсо эми касса экен, бул жерде касса, ошону акча алып неме кылат. Анан бул жер буюрса магазин болот бурчундагы. Эми көп бардык нерсени алып келет. Ушул жерден эле соода кылып отурсаңыздар болот экен. Жана самон, суусундук, ушундай сыяктууларды. Анан чай да болот экен буюрса, чай ичем десеңиздер. Бул капталдан өткөн болсок, эми аялдар үчүн бул чачын кургатат экен, жакшы экен эми. Аялдарыңыздар ушул жерге кирип, чачын корганып, кадимкидей анан чыгып кетет. Күскүлөрү менен бүт, шарттары баары жакшы. Айнек бар да, эч кандай көрүнбөйт туугандар. Анан эми кабина жака кирейик. Кабина кирсек, аябай кенен экен да, эми анча-мынча банялардан кабиналар аябай кенен жасалган, көрдүңүздөрбү? Сонун экен да. Бүт комнатада ушундай сааттар бар. Саатта карап кенен түшө бересиздер. Кафелдерде аябай сонун экен. Анан ортодо жуунган жери да кенен экен туугандар, сонун. Бардык жагында ушундай күскү, көрүнүп, кырынып, жуунуп неткенге сонун күскү бар экен. Сонун бул жакта. Эми жанагындай душ эмес, бул жакта ушу дагара менен жууна турган кылган экен. Негизи аябай жакшы кенен экен да. Эми бир 5 адам кирсе да кенен жуунат экен бул жергечи. Анан эми парилкасын көрсөтөйүк. Парилкасы аябай кенен экен бул жагда, жакшы экен. Эми буну эртеңден баштап иштейт экен, эртеңден баштап жагат туугандар. Эртеңден баштап келе берсеңиздер болот. Бардык эле кабиналар бирдей болсо керек да, бир көрсөтүп берейин, бир экөөнү көрсөтүп берейин. Негизи бул чечинген жерде аябай кенен экен да туугандар. Ошол азыр кожоюнга бир айтыш керек, эми кичине бешалка керек экен бул жака, ошол эле калган экен эми. Эми анча-мынчаларды да кыла берет буюрса, эми ачылып алгандан кийин. Кийинки кабина мына ушундай эле бардыгы окшош экен да. Шлёпкалар турат, мусор челек, кадимкидей эле столдордон отурганга жакшы экен. Суп ичип отурган. Бардыгында ушундай саат чоң болуп көрүнүп турат. Бардыгы ушундай окшош экен туугандар. Кийинкисине да барсак, ортобуздун айы кененин кылган экен, кышына жыйып-жылуу жүрө бересиздер туугандар. Мына бардык комната окшош, бардыгына окшош сааттар. Бул жерде ак саат экен. Бүт азыр четкисине да барайык, акыркысына. Ушуну 1, 2, 3, 4, 5, 6 кабина экен бул жакта туугандар. Мына эң акыркысына кирейик. Бул жака кирсек, бул жагы ушундай окшош экен. Бардыгына ушундай чоң күскү туугандар, чоң күскү. Сонун. Кенен жуунуп отурганга да кенен экен бул жери. Отуруп жуунганга. Анан парилкасы. Бул жакта кенен бийик. Бардык ушундай жыгачтан.
Жакшы. Эми бул жактын шарттарын айта кетейин. Шарттары түшкү 12-ден баштап түнкү 12-ге чейин иштейт экен. Анан ар бир кабинага 400 сомдон, эл катары эле 400 сомдон экен туугандар. Эми шарты мощный сон болбосо да, эми жакшы экен да. Базы да жакшы экен, туруктуу экен. 1,5 саатка 400 сом, 1,5 саат. Кокустан эми семейный келбей калсаңыздар деле, мисалы досторуңуздар менен келип бир 5 бала болуп деле кирсе, бирок ар бирине 200 сомдон эсептелинет экен, андай болсо. Андай шарттар да бар экен да. Кок семейный келбейм, мүмкүн өзүм келем десеңиздер, анда 400 сомго бир кабинаны өзүңүздөр сатып аласыздар. А жанагындай 5 бала болуп келген болсо, мисалы 4-5 бала, ал өзүнчө анда 200 сомдон төлөп калат экен 1,5 саатка. Эми ал деле жакшы вариант экен да, мисалы. Эми кожоюндун ушундай айтып атат. Негизи ал деле жакшы вариант экен. Ошол буюрса эртеңден баштап иштеп баштайт, 4-октябрдан баштап келе берсеңиздер болот. Ушул кабиналар салыныш керек болчу деп давно эле бизге Покровкага. Негизи кабиналарга түшөм десең семейный, түшө албайсың да, бизде таппайсың. Ошонуз бар. Кирген жерди ушундай кенен буюрса. Анан бул жерден дагы сиздерди тосо күтүп алат. Ошо чачалалар келип, бул жака азыр коноктору, туугандар келип атат, чачала чачып. Алайынбы, деген неменди алайынбы? Шампунь тамын. Ассаламу алейкум. Буюрса чачала чачып келип атат элдер. Куттуктап. Жазында баняга түшкөмдө, жазында. Чачыңыз, бер жакты көрсөтөт. Анан Бии керек. баняга түшөт экен, ошо. Бул баня элдики болсун, элдин банясы. Элге иштей бер, Кудай буйрса. Ошо Кудай ден соолук берип, анан не деп коет? Тазалык да. Тазалык жерде теги өзүң таза болсоң, баня таза болсун. Эл таза болсо, ошо мен ии да. Коом таза болот дегендей. Таза калсын сөзүн сүйлөп алдым. Мынакей көрүндүк баняга. Туугандар, мына банянын ичи менен тааныштык. Аябай сонун экен буюрса. Буюрса бул жакка келсек, азыр как раз эттери бышып, камырларын салып аткан экен конокторго. Үйдүн эле жанында экен ушул баня. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Жакшымы? Ассаламу алейкум, кандай турар? Жакшы да. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Кудайга шүгүр жакшы. Коноктор келип аткан экен бүгүн буюрса ачылышына. Кир. Кандай иши жакшы, баня сутуп болдун. Рахмет. Сонун салыптырсыз. Жакшы экен. Шарттары. Жакшы буюрса. Ыңгайлуу болсун деп баардык шарттар менен аракет кылдык, Кудай буйрса. Жакшы. Эми эртеңден баштап элдер келе берет да. Буйрса, 12-ден баштап 12-12-ге чейин иштейт. Пока кабина жок. Анча-мынча кийим жана кирген жерлери вешалка керек экен, да? Ошоларды. Ошону бүгүн толуктайбыз, бүгүн эртең толуктайбыз да. Шашлык болуп. Буюрса. Да, көп нерселер, магазин болот ичинде, баягы элге эмне керектүү болсо, баягы жок келгендерге баардыгы болот да. Акырында. Акырында болот буюрса. Мобиль штаб коy. Hadi Урматтуу Рахымдын жамааты. Мына бүгүн жакшы белгилүү күн болду. Мына чуркап жүрүп, мына Бакыт балабыз Москвада, Айжамал Москвада, Рахим Кели Москвада жүрүп, кичине элге бир жакшылык кылайын деп мына мончо салып койду. Там салып, конушу жайлуу болсун. Бу баня көпчүлүктүкү эң жакшы шарты менен салган экен. Ушул баня элге де куттуу болсун, силерге куттуу бол, конушу жайлуу болсун. Рахим,
ырыс konuşu жайлуу болсун. Ошол эл түшүп, батасын берип, ыраазычылыгын айтып кете берсин. Мына кийинки келерки жакшылыгы там той менен уул той, келин той, мына бакытыбыз үйлөнсө Кудай той болсун. Рахим уктуңбу? Жакшылыгы болсун баарыңарга. Ушул конушу жайлуу болгон баня элге керектүү болгон бүт район эли, Талас эли келип түшө турган деңгээлде жакшы салып койгон экен. Шуну куттуу кылсын. Агай, мына мынтип уул кыздарды өстүрүп коюпсуз. Буюрса, мынакей Рахым кошунабыз Алла насип кылып мына элге кызмат кылам деп заңыраттырып, элдик моюнчоодо чоң кылып моюнча ачып колду. Буюрса, ошо моюну банясы кут болсун, элге кызмат кылган, жамаатка уруктуган, жалпы элге кызмат кылган жакшы банялардан болсун. Аллам тапкандардын берекесин берсин. Балдар чакаңыздын рахатын көрүңүз, ошолордун төрүн көрүп алып жүрө бериңиздер. Сиздердин орсолоруңузда аркаларыңыздан бизди ээрчип жүрө берейлик. Буюрса, тойлор тойго улана берсин. Ушул үйгө рахым, ырыс, имандуу келиндер, имандуу күйөө балдар көргүлө, небере, чебере, кылбыра көргүлө. Агайдын эжекенин жолун жолдогон инсандарына болуп өтүп өсө бергиле. Ар дайым үйүңөрдө жакшылык көп болсун. Мени Рахим, ырыс, салган байнаңар пут болсун. Элдик деп ат коюпсуңар, элдин байнасы болсун. Ушунун баары иштеген экенсиңер, менеттенген экенсиңер, байна салып отурасыңар. Ушул үйдөшүп, танда салып, ушул үйдөшүп жакшылыктар боло берсин. Жакшылыкка келип туралы, жөрө жолдош туугандарың аман болсун. Дайыма ушулуп той болуп турсун үйүңдө. Ошол эмне айталык, Шыгылбырак ырыс, ушул почти баняңар мына айтканда элдик баня дегенде ошо элге кызмат кылган жакшы банялардан болсун. Кудай кааласа буюрса, силердин эмгегиңерди актаган банялардан болсун. Эми азыр бул деле бизнес да. Ошо силердин эмгегиңерди актап, жакшы ошолдой банялардан болсун. Тууган уругуңар аман болсун, эл журтуңар аман болсун. Ошо баняга келип турган эл аман болсун, журт аман болсун. Кыз бергиле, келин алгыла. Буюрса ушул ак өргөңөрдөн жакшы тойлор болсун. Силердин тоюңарга дайыма жакшылыгыңарга келип күбө болуп туралы. Жолдош жөрөңөр аман болсун, тууган уруңар аман болсун, кайын журтуңар аман болсун. Ошол баарыбыз аманчылыкта жүздөшүп, ушул насиптеш болуп силердин дасторконуңарда дайыма насиптеш болуп жүрө берели. Баарыңарга ден соолук каалайм, жакшылык каалайм, аманчылык болсун. Урматтуу Манас районунун тургундары, жашоочулары, Семетей айылынын буюрса ушул баняны элге жагы эме болсун деп, ыңгайлуу болсун деп бүт шарттар менен ачканга аракет кылдык. Кудайым буюрса эртеңден баштап иштеп баштайт, келип түшүп кетип кетсеңиздер болот. Бүгүн ачылышы буюрса сиздер күтөбүз, келиңиздер. Ар дайым ачык элдик баня.